Карагат плюс долбоорунун алкагында Ысык Көл облусунда дагы бир күнөскана курулду. Кумтөр компаниясынын жардамы менен Хадича балдар үйүнүн өздөрүнүн кышкы бакчасы болот. Эми балдар жана тарбиячылар жеке багында жаңы өстүрүшкөн жемиштерди жыл бою жеп турушмакчы. Вот видите, уже это первый ряд, посадили, а потом второй, а потом вот третий. И дальше вот пойдет. Она будет вот так расти и расти. Бул күнөсканада алгачкы түшүмдү декабрь айында алууну күтүп жатышат. Жер тилкесинде Хадича балдар үйүнүн кызматкерлери 160 түп бадыраң эгишкен. Алар жемиштерди өз күчтөрү менен карап сугарып турушат. Основной цель у меня Күнөскананын негизги максаты балдар жешип, курсагы тоюп жүрүшсүн. Аларга витамин берели дедик. Мисалы помидордун килограммы 140 сом болот. Аны бизге ким бермегеле? Дүкөндөр эч качан бекер бербейт да. Ошондуктан өзүбүз эгип жейли дедик. Мындан тышкары өзүбүздүн картошкабыз, тоокторубуз жана чакан чарбабыз дагы бар. Бизге ошол жетиштүү. свое кушать. Кумтөр компаниясы каржылаган Карагат плюс долбоор алкагында курулган кышкы бакча 168 чарчы аянтты ээлейт. Алтын кен комбинаты балдардын рационунда жыл бою экологиялык өнүмдүк жемиштер болушу үчүн күнөскананын курулуш чыгымдарын толугу менен өз мойнундарына алышкан. Мы надеемся, что эта теплица будет помогать этому дому. Биз бул күнөсканаларга жардам берип, кандайдыр бир деңгээлде жер жемиш менен камсыздап турарына ишенебиз. Балким, алар келечекте мындан дагы көбүрөөк өстүрүп, аларды өткөрүп дагы киреше табышат. Очень большое количество и получать какой-то доход от реализации этих овощей. Күнөскананын курулушуна 650 000 сом бөлүнгөн. Бул алтын кен жеринин демөөрчүлүк кылып, жардам кылып куруп берген биринчи эле күнөсканасы эмес. За счет средств, выделенных от Кумтора, наши партнеры. Акыркы 3 жыл ичинде Кумтөр бөлүп берген каражаттарына биздин өнөктөштөрүбүз оңго жакын күнөскана курушту. Быйылкы жылы бул долбоор уланууда. Азыр дагы курулуп жаткан күнөсканалар бар. Мына ушул күнөсканалардын бардыгы социалдык мекемелердин менчигине жардам катары берилет. Аларга балдар, карлар үйлөрү сыяктуу башка социалдык мекемелер кирет. Приюты и прочее. Хадича балдар үйү менен Кумтөр компаниясы бир канча жылдар бою кызматташып келатат. Ишкана ашканасын оңдоп түзөгө жана электр энергиясын төлөп берүүгө жардам берген. Кышкы убактарда эсептер аз болбойт. 15-20 000 сом айына келет. Имаратта газ менен жылыткыч жок, конвектор менен кыштан чууга туура келет. Ошондуктан электр энергиясы жок мүмкүн эмес. Бизге электр энергиябыз төлөндү. Кандай жагымдуу. Балдар кубанычта. Мен тынч алып, эми эч кандай электр эсептери айына келип талап кылышпайт. Не приходит, не требует ничего. Кумтөр компаниясы Ысык Көл облусунда көп сандаган долбоорлорду ишке ашырууда. Балдар үй жана социалдык уюмдарга берилген көмөктөр бул демөөрчүлүк жардамдардын бир гана бөлүгү. Мындан тышкары айыл чарбасынын өнүгүшүн, чакан жана орто бизнести колдоо, анан сөзсүз түрдө айлана чөйрөнү коргоо долбоорлорун колдоп келатышат. Компания Кыргызстан калкынын жашоо турмушунун туруктуу жакшыртууга умтулууда.